2024 жылдын 21 ноябрында кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери Кадамжай психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесине барып, бир катар мыйзам бузууларды аныктаган. Аталган мекемеден билдиришкендей, мекемеде температуралык режим сакталган эмес. Стационардын коридорлорунда абанын температурасы болгону 5 градус Цельсия, уктоочу бөлмөлөрдө 11 жана 13 градус Цельсийге чейин. Мындан улам ал жердеги бейтаптар мекеменин ичиндеги сырткы кийим жана баш кийим менен жүрүүгө аргасыз болуп, уктоочу бөлмөлөрдөгү төшөөчүлөр антисанитардык абалда болгон. Бир эле кетсек, санитардык эпидемиологиялык талаптарга ылайык бөлмөнүн температурасы 18 градус Цельсий жана 24 градус Цельсийге чейин жылуу болушу керек. Ошондой эле тамак аш боюнча да кемчиликтер аныкталган. Ашкананын кызматкерлеринин айтымында кампадан 20 килограмм чийки эт алынганы менен иш жүзүндө 8 килограмм гана эт кошулуп, бейтаптарга тамак даярдалат. Мындан тышкары ашкананын бир кызматкеринин медициналык текшерүүдөн өтүү деген маалыматы жок болуп, бекитилген фактылар боюнча протокол түзүлүп, тиешелүү органдарга жиберилди.